Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин изден подкаст долбоорунун экинчи чыгарылышы. Бүгүн биздин конокто Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алынча башкаруусуна эмгек сиңирген кызматкер наамынын ээси, мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси класстык чининин ээси, мындан сырткары бир топ мамлекеттик чиндердин, наамдардын ээси болгон Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич агайыбыз келип отурат. Кош келипсиз. Саламатсыздар. Алгач биринчи суроом, урматтуу Замирбек агай, балалыгыңыз каерде өткөн? Менин балалыгым Ташкөмүр шаарында, мурунку Шамалды Усай шаарчасын, азыр шаар болуп калды. 1981-жылы ошол шаарда туулган. Балалыгым Шамал Усай шаарында болду. Шамал Усай шаарында ошол мектепти аяктадым 98-жылы. Анан 2000-жылдары ошол Ноокен районуна караштуу азыркы Бүргөндү Достук айыл өкмөтүндө ошол жакта шартка байланыштуу ошол жака көчүп барып ошол жакта жашап калдык. Бала кезде кандай элеңиз? Тентекпи же тынчпы? Эми азыр адептүү бала болгонум десем деле туура эмес. Убагында тентек болдук. Шоктук деле кылганбыз. Ар кандай кырдаалда Кудайга шүгүр балалыгыбыз жаман болгон жок, жакшы күндөр көп болду. Балалыгыңыз Шамалсайда өттү, Шамалсай шаарында. Шаарында? Азыркы шаар болуп калды. Эсиңизде калган эң бактылуу балалык учур кайсы болгон? Эми балалыкта бактылуу күндөр көп болгон. Эми аны азыр эстей албайм чындыгында. Канча бир туугансыз үй бүлөдө? Мен 7 бир туугандын эң кичүүсүмүн. Эң кичүүсүз. Ооба. Үй бүлөдө 4 кыз, 3 уул, эң кичүүсүм. Ата энеңизден кандай тарбия алдыңыз? Ошо башка белгилеп кетчү нерселер. Ата энемден жакшы тарбия алдык. Атам дагы чарбачыл инсан болгон. Көп кызматтарда иштеди. Бир туугандарыбыз дагы бардыгы ушул жогорку окуу жайды бүтүрүп, жакшы кесиптин ээлери болуп, ушул атам дагы ушул айыл өкмөттө сельсовет болгон, көп кызматтарды жетектеген. Апам дагы ушул мамлекеттик эле кызматта иштеген, училищеде көп жыл иштеген. Мамлекеттик кызматкерлер болгон экен да ата энеңиз, э? Ооба. Бала кезде ким болууну кыялданчусуңуз? Эми бардык эле балдар кыялданат да. Мен дагы кыялга бай бала болгом. Жаштыгымда ушул 3-4 класска чейин летчик болом деп кыялданчумун. Анан 8 класска чейин юрист болом деп. Анан 10-11 класста кыялдарым өзгөрүп, финансист болом деп. Ошол окууну аяктагандан кийин ошол жогорку окуу жайда ошол адистигим боюнча экономист ушул тармакты тандадым да. Өзү мындай илгеркини артка карай турган болсок, Советтер Союзунда космонавт болууну көп тилектенчү экен да, ошол муундагылар. Анан сиздердин убакта башталганда экономист менен юристтер эң эле көп болом дегендер ошондо чыкты окшойт, ошол убакта. Азыркы муунга карасак уже программистикага өтө баштады жаштар, айтиге өтө баштады.
сиздерде именно юрист менен экономист башталып аткан учурда ошондо кыял ошондо болгон экен, Биринчи тапкан акчаңыз эсиңиздеби? Өзүңүздүн мээнетиңиз менен, эмгегиңиз менен? ооба биринчи тапкан акчам ушул 94-95 жылдары ушул магазин ачып, мен ошондо 8 класс 9 класста элем. Ошол магазинде столовойдо иштеп, ашканада иштеп, анан ушул магазинге товарга Андижанга, Наманган, ошо коңшу мамлекет Өзбекстанга ар базар суббота воскресенье күндөрү ошо автобус менен каттап товар алып келип ошол магазин иштегем. Ошо үй бүлөлүк бир туугандарыбыз менен бирге. Ошондо тапкан акчам эсимде бар. Денди деп коет элек го. Видеомагнитофон алып, индийский велосипед алып, абдан кубангам ушу биринчи тапкан акчалар. Канча жашта болчуңуз анда? Ошол 14-15 жаштарымда. Өзүңүздүн мээнетиңиз менен иштеп тапкан акчаңыз, Эми алгачкы акчаңыз алгачкы акчалар. Ушундай, например, азыр айтып атканым 14 жашымда деп атасыз, эрте баштаган экенсиз. Азыр ошо ойлоп көрсөңүз, азыркы 14 жаштагы бала менен ошол кездеги сиздин салыштыра турган болсок, 14 жашыңыз кандай? Бул бир эрктүү керекпи, же заман ошондой болгонбу, же өзүңүз илгертен мындай кесипке шыгыңыз бар беле? Эми ошол кезде балалыкта көп ошол жогорку окуу жайына тапшырганга чейин иштедим. Кийин бирок мындай бизнес чөйрөсүнө кирген жокмун кийин. Ушул жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин ушул айыл чарба багытында, айыл чарбаны жетектеп, ушул тармакта көп жүрдүм. Биз баягы аныктап, иликтеп тапкан маалыматтарга ылайык, сиз айыл өкмөт башчысы болуп иштедиңиз саясатта. Биринчи кадамдарыңыз, эгер жаңылышпасам, ошол тууралуу айтып берсеңиз, биринчи кадамдарыңыз, анан чоң саясатка келүүнүн биринчи кадамы негизи каяктан башталган? Мен 2003 жылы жогорку окуу жайды бүтүп, 2007-ге чейин ушул айыл чарбада эмгектендим. Ушул кадимкидей эле дыйкандар эмне эксе ошону эгип, баардык жер жемиштерди эгип, 2007 жылга чейин айыл чарбасын кооперативин жетектеп, андан кийин 2007-ден 2014 жылга чейин банк тармагында иштедим. Жалал Абадта, Сузакта, ал убакта Инексим банк болчу, азыр Бакай болуп калды. Ортодо БТА банк болуп, Сузакта 1 жыл кредиттик бөлүмдө иштедим. Кредиттик эксперт болуп, андан кийин Кочкартага келип, ушул Шамал Сайда ушул БТА банктын бөлүмүн жетектедим 6 жыл. Ошол аралыкта 2 жолу айылдык кеңештин депутаты болдум. Мен ушул карьерам ушул немеден, банктан башталды десем болот да. Мен ушул банкта жакшы инсандар менен иштедим. Инексим банк башталганда ушул биздин жетекчибиз. Эми кенен эле айта берсем болот да. Бул эркин формат. Кенен айта бериңиз. Жетекчибиз Түленбаев Болот мырза, биздин директорубуз, банктын директору. Жолдошубу Асылгүл, Мураева Нөргүл, Абазова Тазагүл, Жумагүл айым, Жунусов Акылбек, Мавлянов Бакыт, Айтматов Айбек, Камытов Азамат, Жеңиш, Замир, ушундай жакшы кесиптештер менен ишти баштап, ушул жерден өстүм десем болот да, банктан. Ушул азыркыга чейин катташабыз. Ушу кесиптештерибиз менен ысык суукта, ушундай тойлордо, жакшылык күндөрдө катташабыз. Жакшы ушул жерден тажрыйба алдым десем болот.
банктан. Андан кийин айыл кеңешинин депутаты болдум 2 жолу. Айыл өкмөт башчы болуп иштедим 2013 жылдын декабрынан баштап 2022 жылга чейин. 3 ирет айыл өкмөт башчы болуп, ушу элдин колдоосу менен, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын колдоосу менен, элдин колдоосу менен, ушул аппараттын кызматкерлери менен ынтымакта, биримдикте иштедик. Жалгыз талапкер болуп 3 жолу шайландым. Элге рахмат. Ошол кезде ушул баардыгыбыз аракет кылып, эл менен бирге аракет кылып, ушул 2019 жылы ошол достук айыл өкмөтүн Кыргызстанда эң биринчи айыл өкмөт кылып жетиштик да, жакшы ийгиликке жетиштик десем болот. Ушул достук айыл өкмөтү боюнча да суроом бар эле. Биздин билишибизче мына үлгүлүү айыл өкмөт болуп да чыкты да. Ал жеке мүмкүн биздин көрүүчүлөр дагы ал жерде жашагандар көрүүчүлөр, мүмкүн ошол айыл аркылуу өткөн көрүүчүлөр билишет. Мындай бир гүл көчөлөр көп да. Буга чейин гүл көчө эмес болчу да ал жер. Гүл көчө болду, кийин эң жарык көчө да болуп айтылып атты. Ошол жердеги жашаган айылдагы тургундар дагы ошого баягындай дал келе турган, ошону карап өздөрү гүлдөрдү өстүрүп, ухаживать этип, ушундай бир соответствие болгон да ошол көчөдө. Ушундай деңгээлге чыгарыш идеясы бул каяктан келди сизге? Себеби дегенде Кыргызстанда ушунча айыл бар, толтура райондор бар, айылдар бар. Биринчи орунга чыгыш бул өтө чоң мээнет да. Ошонча бөлүшүп кетсеңиз. Туура, эми мындай ар бир иштин аркасында кыйынчылыктар көп да. Ага ушул өзүңдүн жумушуңа жан күйдүрүп берилип иштеш керек да. Ошол жумушка баргандан кийин ошол мен ойлойм ар бир ишти ушу майын чыгарып иштеш керек да. Мен ушундай ниет кылат элем. Ушул айылды бул эми гүл эгүү деген, гүл өстүрүү деген кошумча бир хоббим десем болот да. Ушул айылдарды ушу биринчи күндөн эле ушул тобокелге салып, көчөлөрдү баардык жанагы ар кандай дарактарды кыркып, биринчи жылдан эле баштап ордуна ушул арча көчөттөрүн отургузуп, андан кийин ушул көчөлөрдү өзүнчө конкурс уюштурдум. Гүл боюнча, тазалык боюнча, конкурстарга ушул үлгүлүү көчө, үлгүлүү үй бүлө деп ар кандай сыйлыктарды коюп, жылдын жыйынтыгы менен эң мыкты жанагы көчөлөргө асфальт жарыялап конкурска, кийинки көчөлөргө тротуар, жарыктандыруу деген бир жакшы долбоорлорду конкурска коюп, жеңүүчүлөргө жакшы кыялдар менен, жакшы ниеттер менен иш баштаганбыз. Мен ойлойм ушул баардык кыялдарыбызга жеттик. Ошол көчөнүн баардыгын гүлгө куруп, азыр гүл эми мындай бизде анандай болуп атат го. Гүл эгүү боюнча снос деп. Бизде достук айыл өкмөтүндө 2014 жылы эле биз сносту ошол толук 24 көчөнү сносту баштаганбыз. Эч кандай ызы чуусу жок. Баарын түшүндүрүү жолдор менен баардык көчөлөрдү снос кылып кеңейтип, баардык көчөлөргө асфальт басып, гүлдөрдү эгип, анан ошол убадаларыбызды аткардык да биз, убадаларды. Ошол көчөлөрдү ким жеңүүчүлөр болсо ошолорго асфальт басып берип, бүт жанагы жарыктандырууларды кылып берип, элге дем берип, ошол убадаларды аткарып, ушу акыркы жылдары ушул баардык 90% чейин көчөлөрдүн баардыгы асфальттанды, баардыгы гүлгө бөлөндү, баардыгы жарыктандыруу болду. Ошол баардыгы элдин колдоосу менен ынтымакта, биримдикте иш алып бардык. Мындан сырткары гүл өстүрүүдөн сырткары достук айыл өкмөтүндө адашпасам ошол Нокен районуна караштуу 300 гектар бак боюнча суроо бергим келип атат да. Ал жер
баягы Ош Бишкек трассасы менен баратканда көпчүлүк может көрөрмандарыбыз көрүп байкап жүргөн жер. Ошол жерге бак өстүрүү идеясы боюнча биринчи кезекте идея жөнүндө сурайын деп атам. Кайдан келди? Ал жерде суу болбосо? Ооба, жер бар эле, бирок такыр жер болчу да ал жер. Ошо боюнча сөзүм башында ушуну сурап кетейин деп атам да. Идеясы боюнча. Ошол айыл өкмөттө көп жумуштар жасадык да. Биздин айыл өкмөттө, Достук айыл өкмөтүндө ушул жарандар эмнеге муктаж болсо, ошонун баарын жасадык. Мисалы үчүн соц объектилери, мектеп, бала бакча, оорукана, жол, спорт комплекс баардыгын ушул эч бир айыл калган жок, баарына куруп бердик. Бул айыл өкмөттүн бюджетинен эмес, бунун баардыгын чуркап, инвестиция алып келип, ар кандай долбоорлор менен иштеп, бирок мага ушул кылган иштердин эң жакшысы кайсы десе, мен ошол сиз айткан бакты айтмакмын да. Ошол бакты 300 гектарды баштаганда мындай абдан мындай кыйынчылык болгондо, азыр деле кыйынчылык көп да. 1 гектар бакты даже үйдү мындай көгөртүш кыйын да. Аябай мээнет кетти да. Аябай кыйынчылыктар болду. Себеби ал жерде эч кандай суу жок. Тала, какыраган тала, ошол жерге мындай көп аракеттер жасадык. Азыр деле мындай кыйынчылыктар бар, азыр дагычы. Азыр дагы иштеп атабыз. Себеби абдан мындай мээнет керек да баккачы. Бак деген бир курулуш эмес, бак деген бул 100 көчөт эксең сөзсүз 20-30 куурап калат. Аны жылда толуктап туруш керек. Аны күнүнө суусун карап туруш керек. Мен Бишкекте болсом дагы, каякта болсом дагы күнү түн ойлоном да. Жанагы баланын туулганына эмес, турганына сүйүн дейт го. Буну бакты эгип коюп эле бүттү эмес да. Бакты ушул баладай эле карайсың да. Күнү түнү суу коюп, суудан калбаш керек. Албетте кемчиликтер болот, артыкчылыктар болот. Азыр дагы толуктай турган көп нерселер бар да. Азыр да иштеп атабыз. Болгону ошол жерди жакшынакай кылып көгөртүп, ал эч кандай меники эмес, айыл өкмөттүк эмес, же бир байдык эмес. Ал жер толук каны ушул жарандарга, дыйкандарга бөлүп бергенбиз бакты. Анан бак деле 3-4 1-2 жылда дөмө берип койбойт. Эми башталды, Кудайга шүгүр. Алды мындай дыйкандар киреше кирген, дыйкан багбандар бар да. Кудайга шүгүр, дагы деле аракеттебиз. Дагы деле аракеттебиз. Түйшүгү көп десеңиз, Себеби мындай Кыргызстанда мындай показательный мындай көрүнүктүү бир жерде 300 гектар бак жок да. Кудай буюрса жакшы ниеттерибиз бар. 3-4 жылда ошол жерге баардык шарттарды түзүп, ушул чет мамлекеттен келеби, туристтер келеби, ушул көрсөтө турган бир жакшы бак кылабыз буюрса. Өзүнүн кеңселерин куруп атабыз. Ошол жерден өткөн кеткендерди зыярат кылып кирип чыгып, ошол жерден өрүктөн, когон гилястан, алма, шабылалдан ооз тийип, батасын бере тургандай кылып даражага жеткиребиз деген оюбуз бар да. Бул анда өлкөбүздөгү эң ири бак экен да, Эң ири бак. Өлкөдө эң чоң бак болуп эсептелинет экен, Эң ири. Ал жерге бир топ арчаларды эктик быйыл. Көзгө көрүнүп калды. Жолдон өткөндө дагы мындай көп байкалбайт. Ичкерие кирсең, андан да жакшы бактар бар да ичинде. Ушул бак боюнча токтолуп кетким келип атат. 300 гектар бош жерди биринчи көргөнүңүздө кантип элестеткенсиз? Жанакы такыр жерди айтып аттык го, суу жок. Муну баягы жөнөкөй жаран көрсө 300 гектар эмес, 30 соток жерди деле иштетиш оңой эмес да. Ошону мындай баштап кетиш, ушу 300
гектар жерди улантып кетиш, кылып кетиш, бул кандай бир эрк керек? Чындыгында ушундай мындай мага көп суроо берет да. Бул жомок, бул жерге ылдыйда бак өспөй атат, бул какыраган талаада кандай бак өсмөй эле, суу чыкпайт. Ооба, туура суу жок. Бирок мээнет бар ал жердечи. Командабыз менен ошол багбандардын мээнеттери бар. Таштап койгон жокпуз. Кыйынчылыктар абдан көп, азыр дагы көп. Күнүгө иштейбиз. Анан негизгиси мындай тобокелге салып ушул жердин акырына чыгабыз деп жакшы ниет менен баштаганбыз да. Бакыт аябай кыйынчылык менен. Себеби ага чейин дагы мен айыл өкмөттө ушу айыл өкмөт дайындалгандан кийин эле ушул бардык көчөлөрдү жанагы ар кандай дарактарды, жолдун боюнда дарактардын баарын ушул 2 айда кыркып салгам. Ушу арча көчөт эгебиз. Себеби жанагы көчөлөрдө ар кандай дарак бар, жалбырактар түшөт. Анан жанагы ар жума субботник арчаны эгип койсоң, кышы жайы жапжашыл. Таза турат экен да. Көчө таза турат. Көчөнүн көркүн чыгарат. Азыр мисалы үчүн көчөлөрдү аралаганда ошол 80-90% ар бир көчөдө арча көчөттөрү бар. Салкын көчөлөр. Биринчи көчөттү отургузган күнүңүз эсиңиздеби? Кандай бир ойлор болду эле отургузуп атканда? Кайсы көчөттөрдөн биринчи баштадыңыз? Ооба, мен эми көчөт көп отургуздум. Чындыгында мен эмес, ушул эл десем болот да, биргеликте. Биринчи көчөттү ушул аксакалдар менен чыгып, ушул борборлук көчөлөрдү баштаганбыз. Жакшы ниет кылып, мына ушул көчөттөрүбүз элге пайдасы тийсин, көчөнүн көркүн ачсын деп эми көчөттүн пайдасы көп чындыгында. Көчөттөр боюнча айтсаңыз, кайсы көчөттөрдүн түрлөрү бар? Кайсылар биринчи мөмөсүн бере баштады? Эми бак дарактары бар, долго инвестицияга кирет да. Канча убакыттан кийин берип баштайт? Мүмкүн бул көрүүчүлөрүбүздүн арасында да суроолор бардыр. Учурдан пайдаланып, урматтуу көрүүчүлөр, суроолор болсо бак дарактар боюнча же ушундай бир чоң жерди иштетүү боюнча өзүңүздүн оюңузду жазыңыз, комментарий жазыңыз. Комментарийлерди сөзсүз окуйбуз, карайбыз, жооп беребиз. Бөлүшүп кетиңиздер. Негизи көчөттөн дагы багбандар көбүрөөк адашат да. Бул көчөттү эгип алып анан 3-4 жылдан кийин кайра дагы башка көчөт отургузган күндөрүбүз болгон да. Бактын ичинде өрүк көчөт бар, алма көчөт бар, шабдалы көчөт бар, жүзүм бар, кокон гиляс бар. Мисалы үчүн өрүк көчөттөрдү 2 жылда мөмөгө кирет. Ошол эле кокон гиляс 6-7 жылда мөмөгө кирет да. Өрүктүн да ушундай сорттору бар, 3-4 жылда Кыргызстандыкы. Анан мен 2024 жылы ушул Түркияга барганда ушул 5 областында жүрүп, ушул бардык областында питомниктерди барып көрүп, ошол жер сапаттуу көчөттөрдү алып келгенге аракет кылдык. Ошол көчөттөр, өрүк көчөттөр мисалы үчүн 2 жылдан кийин мөмөгө кирет. 3-чү жыл уже багбан киришеге кирет да. Ошондой эле шабдалы дагы 2-3 жылда, кокон гиляс 5-6 жылы кечирээк берет кокон гиляс. Жүзүм 3-чү жыл берет. Бардык көчөттүн түрлөрү бар. Бардык көчөттөрдү эккенбиз. Бүгүнкү күндө алды уже көчөт Алды. Ала башташыптыр да. Ала баштады. Кыргызстанда айыл чарбасын баштагысы келген жаштар эмнеден башташ керек? Мүмкүн ошо бак багытында. Кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Эми азыр биздин
бак баштаганда кыйынчылыктар көп болгондо, эми азыр мамлекеттен колдоо көп. Эгерде суу чыгарам десең, айыл чарба министрлиги да айтып атат. Долбоорлор бар. Адамдын каалоосу да, жаштардын каалоосу болсо, биздин мамлекетте толук кандуу мүмкүнчүлүк бар. Жакшы багбанчылык кылганы, дыйканчылык кылганы аракет кылыш керек. Коркпош керек. Жасаш керек бардыгын. Жакшы ниет кылыш керек башындачы. Жакшы ниет кылсаң, Кудай бурса, Кудайдан көп сураш керек. Кудай берет, аракет кылыш керек. Сын пикир айткандар аябай көп. Ар кандай. Бирок аракет кылып алдыга жылы бериш керек да. Бул бак боюнча кайсы жылдары баштадыңыз? Мен бак боюнча негизде өзү 300 гектар бак боюнча ушул 21-жылдан баштап. 21-ден баштадыңыз, э? Бак менен параллельно эле сиз өзүңүздүн депутаттык жумушуңузду да аткарып аттыңыз. Менин жеке иликтөөм боюнча карап изилдеп, сиз депутаттык кызматта көбүнчө бала бакча, мектеп, ирригация, дыйканчылык тармагына көп көңүл бурупсуз да. Албетте эми жыйынтыгына эл тараза элсинчи, эл эмне кылган жумуштарыңызды көрүп жатат. Жыйынтыктар боюнча эл өзү баа берет. Ошо боюнча айтсаңыз, депутаттыкта сиз ушул тармактар менен көп иш алып барыпсыз да. Бул эми жеке өзүңүздүн кызыгууңуз болгонбу, же депутаттык бир программаңызда ушуга багыт алгансызбы? Ушул боюнча бөлүшүп кетсеңиз. Эми депутаттык ишмердүүлүгүмдө депутат деген бул элдин өкүлү да. Анан көпчүлүк жерде мындай суроо бар да. Депутат деген мыйзам чыгарат, мыйзамдарга өзгөртүү киргизет. Жана ошолорду көзөмөлгө алат. Депутаттын милдети да ошондой түшүнөт да. Бирок депутат деген бул элдин өкүлү, ошону унутпаш керек да. Элдин ичиндеги көйгөйдү ушул жогорку кеңештен, трибунадан аткаруу бийлигине жеткирүү. Мыйзам чыгаруудан башка депутаттын милдети көп. Эл өкүлү болгондон кийин элдин кайсы көйгөйү болсо, маселеси болсо чечкенге, жеткиргенге милдеттүү. Биз учурдан пайдаландык, чындыгында ушул жакшы мыйзамдарды чыгардык. Биз баштагы мыйзамдардын баары көпчүлүгү кабыл алынса, көпчүлүгү кабыл алынган жок. Бирок азыркы күндө ошол биз сунуштаган мыйзам долбоордун баардыгы кайтып келип, мынакей аткарууга алынды да. Ошо кабыл алынды ошол мыйзамдарчы. Өзүңүз жакшы билсеңиз, жанагы мэрлерди, айыл өкмөттөрдү өзүнүн жашаган жеринде мэр боло албайт, айыл өкмөт боло албайт деген ошо нормаларды өзгөрткөнгө биз сунуштаганбыз мыйзамды. Жанагы ор кеңештин, айылдык кеңештин төрагалары 20 миңге чейин калкы саны жетпесе айлык албайт дегенди жок. Ошолорго айлык бериш керек, ошолор кабинетте отуруп иштеш керек. Мыйзамдарды жергиликтүү кеңештин депутаттарын окутуу боюнча, аларга бюджеттен акча бөлүп берүү боюнча мыйзам долбоору. Себеби шаарда дагы, айылда дагы толук кандуу билимдүү, жакшы депутаттардан сырткары ар кандай депутаттар келет да. Мыйзамды түшүнүш керек, туурабы? Окуш керек, билиш керек. Ушундай андан сырткары жана сиз айткан долбоорлор, мен ошол 2021-жылы ушул үгүт иштеринде жүрүп, мен 35 айылга барып эл менен жолуккам да. Ар бир айылдын өзүнчө көйгөйү бар. Мектеп, бала бакча, спорт зал, жол маселеси. Мен ошол маселени баардыгын чечкенге аракет кылдым да. Мен бул аткаруу бийлигине рахмат. Ушул менин сунуштарымды баарын четке каккан жок. Баардык долбоорлор ишке ашты. Мен ушул 4 жыл аралыгында ар бир айылдарга ушул сос объектилерди ушул менин сунушум менен
курулганга себепчи болдум. Ар бир айылда ошол кандай кайрылуу болсо, мектеп болобу, бала бакча, спорт комплекс, футбол аянтчасы, жол мени калп айттырбайт, элдин баары билет. Ошону ушул Кудай колдоду, баардык ишке ашты. Сиздин депутаттык ишмердүүлүгүңүздү эске алуу менен, тажрыйбаңызды эске алуу менен кийинки суроом ушу болочок жогорку кеңештин депутатына аттанып аткандарга жашына карабай, возрастына карабай кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Болочок жогорку кеңештин депутаты өлкөбүздөгү кандай ишмердүүлүк менен көбүрөөк иш алып барса элге пайдасы тиет? Ушунча айтып кетсеңиз. Мен өзү банкта иштегенде айыл өкмөт болом деп кыялданчумун да. Банкка ишке киргенде элечи. Кийин айыл өкмөт болдум. Айыл өкмөт болуп шайлангандан кийин мен жогорку кеңештин депутаты болом, буюрса деп кыялданчумун. Көп Кудайдан сурайм да, чектебейм. Себеби айыл өкмөттө бир топ чийки мыйзамдар бар. Ошолардын баардыгын ушул жогорку кеңеште депутаттар мыйзамдарды өзгөртөт, чийки мыйзамдарды калыбына келтирет дегендей. Негизгиси жана айтып кеттим, жакшы ниет кылыш керек. Баардыгы болот. Кудайдан сурап, аракет кылыш керек. Чуркаш керек. Жаштарга эми мен депутат десе көпчүлүгү түшүнөт да. Депутаттыкка 20 миллион, 30 миллион, 40 миллион акча кетет. Депутат болуш үчүн акча керек. Акча топтош керек. Болбосо депутат боло албайсың деген жаштарда түшүнүк бар да. Парламентте депутаттар бар. Өзүнүн күчү менен, элдин колдоосу менен келген депутаттар. Биз дагы ошол элдин колдоосу менен депутат болдук. Толук мүмкүнчүлүк бар. Жаштарга ошондой кеңеш берет элем да. Депутаттык ишмердүүлүктөн сырткары сиз гүл менен да алектенип жүрөсүз да бүгүнкү күндө. Кыргызстандагы ири көлөмдөгү гүл өстүрүү боюнча. Бизге жеткен изилдеген маалыматка ылайык бул тюльпан, жоогазындар. Андан сырткары да бир топ түрлөрүн баягы интернет булактарынан карап көрдүк. Ушу гүл өстүрүү идеясы сизде качан пайда болгон, качан баштадыңыз, каерден баштадыңыз? Мен өзү гүлгө мындай түшүнүгүм жакшы, аны баары билет да. Себеби ушул айылда көптөн бери ушул айыл өкмөт болуп иштеп жүргөндө дагы ушул гүлгө дагы көбүрөөк көңүл бурат элем да. Анан бул тюльпан боюнча менин ушул жакын досторум бар. Ошолар аркылуу ушул тюльпанга киришип калдык да. Алар менен чогуу Асия деген досторубуз бар. Алар менен кийин чогуу болбой калдык. Кудай буйрса дагы бир чогулуктай чоң долбоорлорубуз бар. Биригебиз. Ошентип тюльпанды ушул Голландияга барып келип, Голландиядан былтыр 570 миң дана тюльпан алып келип, теплицаларды куруп, ушу өстүрдүк. Жыйынтыгы жакшы эле болду, Кудайга шүгүр. Анан негизги максатыбыз ушул Кыргызстанга жылына 5-6 миллион тюльпан кирет. Коңшу мамлекеттерден. Дана, Дана. Кытайдан, Казакстандан, коңшу мамлекеттерден, Голландиядан 25 миллион тегерегинде роза гүлдөрү кирет. Бизге өлкөбүзгө импорт болуп кирет, Импорт болуп кирет. Андан сырткары 10 миллионго жакын коңшу Өзбекстандан петуния гүлдөрү кирет. Башка түрлөрү, көп да түрлөрү. Жалпысынан Кыргызстанга жылына 50 миллион, 60 миллионго чейин гүлдүн түрлөрү кирет. Биз ошол кирген гүлдөрдүн 10% дагы биз өндүрбөйбүз да. Атамекендик өндүрүш боюнча 10%га да жетпейт да. Бизде толук кандуу мүмкүнчүлүк бар. Ошол гүлдөрдү ушул өзүбүздүн өлкөбүздө өстүрсөк болот.
ошол каражатты өзүбүздүн мамлекетибизде калтырсак болот. Жумуш ордун түзсөк болот. 15 миң, 20 миң жумуш ордун камсыз кылсак болот. Баардыгын өзүбүздүн колубуздан келет. Бул жерден суроо туюлуп атат да. Мынакей бир нече миллион азыр айта кеттиңиз, Кытайдан, башка өлкөлөрдөн келет деп. Менин эсебимде бир 20 миллиондон да ашты окшойт даана боюнча, 30 миллионго барып калды окшойт. Импорт боюнча айтып атам, бизге мамлекетибизге келген даана штуктап. Биздин мамлекетибиз 10 миллионго жетпеген калып болсок. Анан ушунча көп объемдогу, көлөмдөгү гүл келет экен дагы, булар бизде өлкөбүздө гүл калабы же бизден реэкспорт болуп башка жака чыгып кетеби? Жок. Биз өлкөбүзгө ушунча кирип, өлкөбүздө калабы ушунча гүл, Ооба. Мен көп мамлекеттерге бардым да, ушу Голландияга дагы 2 жолу барып келдим. Анан Казакстандан дагы ушул гүлдөрдүн көпчүлүгү ушул Кыргызстанга киргизет да гүлдөрдү. Кыргызстанда кыргыздын жигиттериндей эч ким айымдарга гүл бербейт экен да. Эң көп биздин Кыргызстанда кадимки ушул турмуш тиричилигинде жана нан жегенде эле ушул гүл көп кетет экен. Бизде гүлдү көп айымдарга көп гүл берет экен да. Бизде баягы байкалбайт го, билбейм. Мен жеке көз карашым боюнча көрсө биз көп берет экенбиз да гүлдү. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз да бөлүшүп кетиңиз, гүлдү көп бересизби? Мындай сиздердин байкооңуздар кандай гүл берүү боюнча? Мына азыркы бул маекке таяна турган болсок, бизде гүл берүү өлкөбүздө аябай эле көп экен, бирок байкалбайт экен негедир, же афиша кылынбайбы, же баягындай бир Бизде байкалбайбы? Бизде мындай чет мамлекеттен жанагындай контрабанда менен жана алып келген гүлдөр да көп экен. Гүлдүн саны аябай көп экен да. Кирген. Мен ушул 2 жылдан бери байкап калдым. Гүл боюнча да бир эки токтоло турган жерибиз бар. Кыргызстанда гүл бизнесинин келечегин кандай көрөсүз? Мен жана айтып кеттим сизге. 10% дагы биз Кыргызстанда өндүрбөйт экенбиз да. Биз билгенибизди кызганбашыбыз керек да. Баарыбызга жетет экен. Үйрөтүшүбүз керек. Ушул ким алектенем десе, мен мисалы үчүн эми өзүм бул бизнести өзүм монополия кылам, өзүм жалгыз болом деген ойдон алыспын да. Канчасы мага чалат, байланышат, айтсам да. Керек болсо ушул уруктарды алып келип берейин. Керек болсо үйрөтөйлүк. Киреше алсын, үй бүлөсүн баксын. Билгенибизди үйрөтөйлүк да. Ошол 60-70 миллион даана гүлдөрдүн баарын өзүбүз өстүрөйлүк. Ата мекендик өндүрүш кылып. Ошо аракет кылайлык. Учурдан пайдаланып, биздин көрүүчүлөр сиздерге баягы кайрылса болобу гүлү боюнча? Себеби дегенде азыр чет өлкөдө иштеген жаштарыбыз көп. Акчаларын топтоп Кыргызстанга келип бизнес ачайын дегендери бар. Андан сырткары өлкөбүздө деле айыл чарба тармагында кайсы жумуштан баштасам, кандай кылсам деп, бирок көзү жетпей, баягы билген адамды таппай, сурай албай, баягындай бир чечиле албай жүргөндөр көп да. Ошол боюнча сиз менен байланышып, кабар алып, сурап, бир эме кылса болобу сизден? Мен дагы байланышка чыкса болот. Мен жалгыз эмесмин. Менин карындашым бар, Каникей. Көбүрөөк ошол карындашым иш алып барат. Жанагы клиенттер менен байланышып, мен дагы, карындашым дагы кандай кызмат болсо даярбыз, үйрөтөбүз, жардам беребиз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай гүл боюнча маселеңиздер болсо, мынакей бир топ бизнес гүл боюнча кылам десеңиздер, Замирбек агабыз менен байланышып, сүйлөшүп, маек алып, кеңеш алып, иш алып барсаңыздар болот экен. Комментарийге жазсаңыз сөзсүз окуйбуз, карайбыз.
байланыштырып кое алабыз сиздерди. Голландияны дүйнө жүзү гүлдүн мекени дейт. Сиздин бирден бир Голландияга барганыңыздын себеби дагы сапатка көңүл бурат экенсиз. Себеби гүлдү только Голландия эмес, башка өлкөлөрдө өстүрөт. Туура. Бирок сапат боюнча дүйнөдө Голландия биринчи орунда турат. Мындан тыянак чыгып атат, сиздин алып келген уруктарыңыз жана 570 миң дедиңиз, адашпасам. Бул сапаттуу, өзүнүн сапатына жооп берген, талапка жооп берген уруктарды алып келип, ата мекендик өндүрүш кылып бүгүнкү күндө өстүрүп атасыздар, Голландия менен тыгыз байланышып, барып келип, иш алып барат экенсиздер бүгүнкү күндө. Гүл маселеси боюнча эң көп ката кетирилген, ошо боюнча айтсаңыз, кандай катачылыктар көп болот? Негизи эле бизнесте өзү жаңылыштык көп болот го. Риск боюнча гүлдүн эң бир катасын айтсаңыз. Мен өзү ушул 4 жыл депутаттык ишмердүүлүгүмдө эми көп мамлекеттерге иш сапар менен бардым. Анан ар бир мамлекеттин өзүнүн пайдалуу жактары көп да. Мен көбүрөөк ушул айыл чарба багытына көп тажрыйба алдым десем болот. Италияга барганда ушул клубника көчөттөрдү, Туркияга барганда ушул мөмөлүү дарактын көчөттөрүн, азыр көп дыйкандар, багбандар көп, кайрылуулар көп. Ошол Кыргызстанга мындай сапаттуу уруктар келбей калды. Клубника көчөттөр, кулпунай көчөттөрү, ошондой эле дарбыз кугунун көчөт уруктары. Биз ошол Голландияда биздин өзүнүн жана партнерлорубуз бар, ишеничтүү. Кудай буйрса, мына келерки жылга 2027 жылга биз ушул баардык көчөттөрдүн, уруктардын, ушул жакшы уруктарды алып келгенге аракет кылып атабыз. Ушу дыйкандарга сапаттуу уруктарды, көчөттөрдү жеткиргенге, камсыз кылганга сүйлөшүү жолдору жүрүп жатат да азыр. Анан эми жанагы гүлдүн рискти айтып атасың, кемчилиги аябай көп. Былтыркы кеткен кемчиликтерди быйыл кайталабаганга аракет кылабыз. Гүл абдан мындай назик болот. Бунун ушул жана мындай характерин карап туруш керек күндө. Маанайын, саат, минут сайын кабар алып туруш керек. Абдан мээнетти талап кылат. Ошон үчүн сапаттуу көчөт чыгарыш үчүн күнү түнү карап аракет кылыш керек да. Биздин долбоор кесип боюнча, андан сырткары үй бүлөлүк тарбия, балдарга билим берүү, ушундай коомдогу бир актуалдуу маселелерге көңүл буруп, ошо боюнча иш алып барып атабыз да. Кийинки суроом, жаш адам кесип тандоодо эмнелерге көңүл буруш керек? Негизи кесип тандоо боюнча айтып берсеңиз. Эми кесип тандоодо адамдын өзүнүн балалыгында эле шыгы билинет да. Баласы, мен мисалы үчүн балдарым өзүм карап турам да. Кайсы балам кайсыга шыктуу депчи. Бала эми мен өзүмдү айтсам, мен ушул мектепте окуганда эле ушул кыялданып, буйруса мен ушул өзүмдүн атам дагы ушул айыл чарба багытында, чарба иштеринде, сельсовет, ушу айыл өкмөттө иштеген. Ушул атамды карап, мындай кыялданып, мен айыл өкмөт болом буйруса. Ушундай кызматтарды иштейм деп кыялданганмын. Мындай ишке ашты да. Ошол балдарды дагы эми ата-эне милдеттүү да эми. Ошо баланын шыгына карап жардам берип, жакшы кесипти тандоого да ата-эне да жардам бериш керек да. Кесип боюнча эки ой кетип атат. Баягы дарак бир жерден көгөрөт деп элибиз да айтат. Бирок дүйнөлүк көпчүлүк чыгаан жаратмандарды, чыгаан адамдарды карасак, өзүнүн жашында, 40 жашында же 50 жашында
дүйнөлүк брендтерди ачып, башка бир иштеп аткан тармагынан сырткары башка тармактан ийгиликке жеткен адамдар бар экен да. Ушу боюнча айта турганым, кесип тандоодо жаңылыштыктар, каталар болот экен да. Мүмкүн ата энеси баягы жол көрсөткөн же адам өзү келип осознанный возрастта 30-40 жашында мен буну тандайм дегендерден кайсынысына туура деп ойлойсуз? Адам кесип тандоодо возрастка карайбы, карабайбы? Эми адам өзү каалагандай жогорку окуу жайга тапшыра албай калышы мүмкүн да, туурабы? Өзү каалагандай болбой калышы мүмкүн жаштыктан да. Анан жакшы кесиптин ээси болом дейсиң, ага дагы мүмкүнчүлүк жок да. Тааныш билиш, тууган урук деген көп, жана эки жакты карасаң ушундай мамиле көп болот да. Биздечи, менталитет ушундай да. Бир чиновник болсо ошонун туугандарын тартып дегендей, анан көп мындай шыктуу балдар, жакшы кадрлар ошол өз кесибин таба албай калат да. Ошол өзү каалаган кесипке иштей албай калат да. Ошон үчүн бир убакыт өтүп, туура, убакыт өтүп, өзү ушул 30 жаштагы, 40 жаштагы өзүнүн ошол мүмкүнчүлүк болот да. Ошондо сен кааласаң, каалабасаң дагы сен тиричилик кылышың керек, бала чагаңды багышың керек. Сен өзүң кесибиңден башка кесипке иштегенге мажбур болуп каласың да. Сен өзүң каалаган кесипке сен ошол ишке бара албасаң, мүмкүнчүлүк болбосо. Бирок убакыт сааты келип, ушул жакшы ниет кылып, мен ойлойм да, 30 жашпы, 40 жашпы, 50 жашпы кесипти өзгөрткөнгө болот да, эмнеге болбойт? Шарт бар, аракет кылыш керек. Мен ошентип ойлойм. Адамдын өзүнүн чечимине эле жараша болот экен да анда, Мен кесип тандоодо эле жеке өзүнүн мен жеке оюм чечимине. Бүгүнкү жаштардын эң чоң жаңылыштыгы кесип тандоодо эмне деп ойлойсуз? Бул боюнча кененирээк токтолсом, жана айтып кеттим. Илгерки муун космонавт болсо, андан кийинки муун экономист болуп атат, азыркы тармак айтишниктерге кетип атат да. Бул замандын агымы менен болгон жакшыбы же өзүнүн жөндөмүнө карап, кайсы жумушту аркалай ала турганына таянган жакшыбы? Мен өзүмдүн турмушуман алайын. 11 класста быйыл чоң балам, бүгүн эртең ой эртең жыйынтыгы чыгат да. Экинчи балам, чоң балам Залкар, экинчи балам 10 классты аяктады да. Анан Залкар чоң балама айтсам, мен экономист болом дейт. Ошол кесипти тандап атат да. А экинчи балам Эрмек, ал архитектурага тапшырам дейт. Мен эми өзүм сурадым да, эмнеге себеп десем, экинчи балам айтат, ушул акыркы 20-30 жылда ушу архитектурага көп балдар окуп аптыр. Курулуш көп болот экен, бирок кадр аз экен деп балам, экинчи балам, биринчи балам деле, чоң балам деле өзү кесипти өзү тандашты да. Мен айтат элем да, мен дагы эми жанагы бак эгип, өзүмдүн да сунуштарымды бердим да. Мына азыр жанагы чоң долбоорлор бар, бак эгип, ошол долбоорлорду, проектилерин чет мамлекеттен келип, жанагы тамчылатып ыкма менен, жаңы ыкма менен ошол проект жасаган чет өлкөлүк жарандар келип жасайт да. Ошо сиз айтмакчы, жана IT тармагында, туурабы? Коңшу мамлекеттерде, Америка, Германияда ошо биздин азыр кыргыздын мыкты жигиттери иштеп атат. Чоң айлык маяны алып, замандын агымына карап, ошол доор кандай болуп атат, ошого карап кесип тандаш керекпи дейм да. Урматтуу көрүүчү,
Сиз ар бир кесип ардактуу дейт. Сиз өзүңүздүн тандаган кесибиңизге баягы ынанасызбы, ошо менен сымыктанасызбы же өзгөрткүңүз келеби? Комментарийде бөлүшүп кетиңиз. Биз дагы сиздин оюңуз менен таанышалы, көрөлү. Кесип боюнча уланткым келип атат. Жаш куракпы же чечкиндүүлүкпү? Кайсынысы маанилүүрөөк? Чечкиндүүлүк. Чечкиндүүлүк, Бул турмушта чечкиндүүлүк рол ойнойт экен. Эң эле негизгиси, Ооба. Эң чоң финансылык жоготууңуз кайсы болгон? Финансылык жоготуу менде мындай чоң жоготуу болгон эмес. Себеби мен бизнес чөйрөсүндө көп жүргөн жокмун. Бизнес чөйрөсүнө аралашкан жокмун. Себеби мен мамлекеттик кызматта көп жыл иштедим. Экөөнү мындай тең алып кеткенге мен туура көргөн жокмун. Мен ушул былтыр эле аралашып калдым. Буга чейин мындай өзүмдүн ишмердүүлүгүмө бизнесте эч кандай аралаштырган жокмун. Бизнесиңизде баары токтоп калган учурларда өзүңүздү кантип карманасыз? Кантип стресстен арыласыз? Эми адамдын өзүнөн го дейм. Өзүнөн. Эркек адамдын, жигиттин башына ар кандай сыноо келет. Мен зерикпейм. Көп чарба иштер менен жүрөмүн. Чарбалык иштерге алектенип, көбүнчө ушул мамлекеттик кызматта да иштеп, мындай параллельно ушул чарбачылык иштерди дагы алып жүрөм. Тынымсыз эле аракеттебиз. Азыр дагы ушул долбоорлор менен иштеп жүрөбүз да. Ийгиликтүү адам болуу үчүн үй бүлөнүн ролу канчалык маанилүү? Мен эми өзүмдү ийгиликтүү деп айта албайм. Өзүмдү үлгүлүү үй бүлө деп айта албайм. Өзүмдү үлгүлүү ата деп айта албайм. Мен үлгүлүү үй бүлө деп ушул ата энемди айтам да. Бир туугандарымды айтам. Биздин ушул 7 бир тууганды өстүрүп, тарбиялап, ар бирине билим берип, баардыгын үйлөп, жайлап, узатып, небере, чебере болуп, ушул ата энемди айта алам да. Мен дагы өзүм ушул балдарымды ушул баардыгын туура тарбия берип, билим берип, ушул окуу жайларга тапшыртып, үйлөп, жайлап, анан ушул жакшы күндөр келсе, туурабы? Анан өзүмдү үлгүлүү үй бүлө деп айтсам болот да. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, баары эми мен балдарым толук кандуу өзүм ушул жанагы ата энем окшоп баардык жетишкендерге жетишип, ийгиликтер болсо анан кийин өзүмдү ошентип эсептейм да. Балдарыңызга сөз менен эмес, ишиңиз менен кандай сабак бердим деп ойлойсуз? Өзүңүздүн кылган бир жумушуңуз менен. Бул эми тарбия маанисинде болуп атат. Тарбия маанисинде эми мен кылган иштерим балдарым көрүп жүрөт. Жакшы жактарын алса, жакшы буйрулса. Анан балдарыма ушул туура тарбия бергенди аракет кылам. Билим бергени, ушул кандай кружоктор болсо, кандай курстар болсо дайыма колдойм. Катыштырып, эме буйрса аракеттебиз. Ушу эл катары. Анда эмесе жыйынтыктоочу суроом. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө баягы изденип аткан өзүнүн ар бир тармагында независимо баягы возрастка карабай, жашына карабай аракетин согуп аткан жаш дейбизби, орто жаштагылар дейбизби, биздин замандаштар, ага инелер, карындаштарыбыз, эжелерибиз көп аябай. Ушундай бир изденүү жолунда жүргөн, өлкөмө бир салым кошоюн, өлкөмө бир жакшы өзүмө ордум кошоюн, кылган кызматым кошоюн деген адамдарга кандай кайрыласыз?
эми бардыгына ушул жакшы кеңештерди берейин дейм да, баарыначы аракет кылып, өзүнүн кесибин сүйүп, өзүнүн кесибин аркалап, ар кандай чарбачылык иштер менен жүрөм, мамлекеттик кызматтарда жүрөм. Баарына ушул бардыгы эле ушул өзүнүн кыялына жетсин деп ойлойм да. Жакшы ниет кылып, буюрса, аракет эле кылса, баары болот буюрса. Аракеттен эле да өзүнүн чечкиндүүлүк аракет кылып эле ошо ийгиликтерге жетишет буюрса. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде эфирде Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Мамасадык Замирбек Дүйшалиевич агайыбыз болду. Убакыт бөлүп, студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык, ишиңизге ийгилик, Кудай буюрса, дагы ишиңиздин жогорулай беришин тилектешпиз. Кыргызстандын эң чоң ата мекендик гүл өстүрүүсүндө алдыңкы катарлардан көрүүсүнө биз тилектешпиз. Анда эмесе сизге эгеркин микрофон. Сизге да рахмат, Азамат мырза. Чакырууңузга рахмат. Сиздин дагы иштериңизге ийгиликтерди каалайм. Ушундай мамлекетке өзүңүздүн салымыңызды кошо бериңиз. Ушул сиздин көрүүчүлөрүңүз көбөйүп, ушул подкастыңыз дагы мен ойлойм, ушул бир топ элге үлгү болуп, ушул мамлекетибизге ушул көбүрөөк салым кошкон маектер боло берсин. Ушул элибизге аманчылык каалайм. Заманыбыз тынч болсун. Ушу башкысы мамлекетибизде туруктуулук болсун. Кыргызстанды Кудай колдосун. Сизге рахмат. Рахмат чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи чыгарылышыбыз аяктады. Кийинки чыгарылыштарда кайсы кесиптин ээлерин көрүшүңүздөрдү комментарийге жазып кетиңиздер. Карайбыз, иликтейбиз, изденебиз. Биз дагы конокторду буюрса алдыңкы конокторду чакырабыз. Көрүшкөнчө.